Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде алдай улантабыз. Биз дагы бир жолу эскерте кетели. Бизде бирдик ойнотулууда, бизде өзүңүздөр көрүп тургандай Жылдыз Тайм аккаунтубузга YouTube'дан катталып, ошол катталып туруп, скриншот кылып WhatsApp номерибизге экранда жазып турган, жөнөтө турган болсоңуздар, дагы бир жолу таңкы 5ти кошуп 4 сапыр жазып жөнөтө турган болсоңуздар, биз белегибизди чоң бирдикти салып бергенге даяр турабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде студияда өзгөчө эфир болмокчу. Баарыңыздарды экранга жакын чакырабыз дейли. Бүгүн бизде конокто студияда Гүлүн айым менен Рамис мырза, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, өзүм. Кандайсыз? Аман эсен келип алдыңызбы? Жакшы. Эл менен амандашып аласыздарбы? Кыздын кыр чачуулу дейт. Бир кыздан баштайлы, э? Сөзсүз. Арбаңыздар. Ошол. Мен таймашка келдим дебейсизби? Так, мен деп. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздер менен жүзмө-жүз бетме-бет көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бар болуңуздар. Азаматсыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн негизи Рамис мырза менен айымдын ырык куржунун текшерели деп отурган учурубуз, кимдин ырык куржуну кандай, кимики оор, кимики жеңил, бүгүн ошону тактап билип, күчтүүсүн ошол орунду беребиз. Негизи кыздын кыр чачуулу дейт, бирок сыйлап деле берип коюшуңуз мүмкүн дебейсизби? Эфирдин башында эле айтып койгойсуз. Андай болбосо болбойт да, кыздын кыр чачуулу дейт, кызды сыйлашыбыз керек. Албетте. Азыр эле алып эле кетебиз. Тырдабай элеби? Сон. Кимден баштайлы? Кыздын кыр чачуулу. Жаратан бери айтып атпайсыңбы? Сизден баштап берелим да. Ушундай эфирде жүзмө-жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз деп жолуксак кандай жакшы деп баштап берейин, Чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен, кучактап бекем кызып, кубаттуу билек менен, көрүшсөк кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун дешет, бөксөлөр толсун дешет, байырлап башыбызга бак төлөт консун дешет. Бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Жөлөк болуп, туугандар жай турмушта, жакшылык себеп болуп, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолукса кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолукса кандай жакшы. Ай, баракелде колчолор болсун Рамис мырза. Чолуккан кандай экен? Сонун, керемет. Кандай жоопту күтөбүз сизден? Не аласым? Бар болгун бажырайган карындашым деген Түгөлбай Казаков агабыздын жакшы чыгармасын аткаралы.
Ruhumda canımdasın. En sevim bir oksağa jetmek kayda. Бар болдың бажырайған қарындашым, ей қарындашым. Ең sevim bir oksaға жетпек қайда. Сен бол қайда жүрсің қарындашым, ей қарындашым. Бар болдың татына қай қарындашым, ей қарындашым. Ай, баракелде, кол чаулар болсун, кол чаулар. Мен ырдап жатсаңыз бир ой келди. Бул ырыңызды угуп алып жеңем көрүп жаткан болсо бир аябай чоң кызганычты татуулап койдуңуз окшойт, я. Жеңеңем өтө түшүнүктүү адам да. Сонун. Уржумер Таймаш нарындык өзүмдүн карындашым экен. Түшүнүктүү. Анан сизге мен ойлошум боюнча бир өзүнүн сезимин аранагандай эле сезилип кетти. Магачы аябай жаман болуп кеттим. Агаңызга кандай жооп кайтарасыз бул ырына? Анда Түгөлбай Казаков агабыздын ыры менен жооп берейин анда. Айрылыбы? Бүтүү деген чыгарма. Ай, жакшы болот. Баракелде. Күттүм мен жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече күттүм. Ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн. Ай, тагдырыбыз бир кезги экөөбүздүн. Тагдырыбыз бир кезги экөөбүздүн. Бүтүгөң үмүт болуп жаралганмын, күйүттүн ыргайланар тагдыр болдум. Экөөбүз жашаңына бөлөмөкпүз, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолду. Ай, бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолду. Бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолду. Өмүрдө бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолду. Ай, баракелде, кол чаулар болсун. Ырдын аталышын дагы бир жолу сурап кетейин. Күтүү деген чыгарма. Күтүү. Сизди күтүп жүрөм дегендей эле бир сезимди тартуулап койду окшойт. Айым. Жакшы болот. Не кылабыз? Кандай сөз айтасыз? Кеч болуп калды дейсизби? Камчыбек Жусупов деген жакшы бир нарындык биздин дагы агабыз бар. Ошол кишинин сөзүнө обонуна таандык. Ошумуз селки деген жакшы бир чыгармасын аткарып берейин. Оптарды биздин жан дүйнө, оп колтой түшөт жүрөгүм. Оюмдун баары сиз болуп, ай баары сиз болуп.
жандай, орулу жандай, жандай жүрөгүм. Үнүңүз чыкса дал болуп, убайым тартып кыйналам. Каяктан сизди көрдөлөм, ай сизди көрдөлөм, ай көрдөлөм. Капырай мынча неге кыйналам. Кусадар жанды кимаяр, күйбөстүр көмүл отубу. Кол жеткиз бойдон калайын, ай бойдон калайын, ай калайын. Кошумуз селки, кошумуз селки, селки кошумуз. Кол жеткиз бойдон каламбың, ай бойдон каламбың, ай каламбың. Кошумуз селки, кошумуз селки, селки кошумуз. Чаулар болсын, өнүңүзгө береке. Мен жанагы сөзүңүздү угуп калдым. Кай жактан көрдүм экен деген бир сөз келип кетти. Каяктан көрүшүңүз мүмкүн мурда булай? Жердеш экенбиз, нарын менен көрүшкөнбүз, токобойсуң. Тамаша. Анан сизди кай жактан көрдүм экен депти. Ошол каяктан көрүш мүмкүн? Ошого каранып бир чыгарманы тартуулап бербейсизби? Анда боз ойго деп Безияров агабызга тартып чыгарманы аткап берейин. Жакшы. Сонун жооп болот сизге. Bozorgun tonun etegi, bozorup tuman getebi. Boto göz anda men mındağıy. Bozdo son ünüm, zarlansam ünüm, munkansam ünüm jetebi. Ay баракелдик. Карарган тонун этеги, карарып туман кетеби. Кара көз анда мен мындагы. Какшасам үнүм, кайгырсам үнүм, муңкансам үнүм жетеби. Göl boyunda çetinsin, görkemdü jigit ekensin. Görkemdü boydon жүрө beri. Göz kıssam gelbey, ımdasam gelbey, ırdasam gelbey tekinsin. Görkemdü boydon жүрө beri. Göz kıssam gelbey, ımdasam gelbey, ırdasam gelbey tekinsin. Irdasam gelbey tekinsin. Ушул чыгарма аябай сизди шыктандырды окшойт, бир дем күч берип. Эмнени ойлоп кеттиңиз? Оңуз айтыңызчы, ырдап. Эми көз кыссам келбейт экен сиз дейт. Бул кимдин сөз оонуна таанык экенин билбейт экенмин, бирок Борончу Кудайбергенов агабыз ырдап жүрөт, ошол чыгармасын аткарып берейин. Түшүнгөн соң байкабай келгенимди, түшүп
тартып кыйналсын дегениңди жүзүңдөн күлкүң төгүлүп жүз түркүн сыргаң айландың орто жаш кезде көрүнүп орук чалгылдың адамды жүзүңдөн күлкүң төгүлүп жүз түркүн сыргаң айландың орто жаш кезде көрүнүп орук чалгылдың адамды жаштык кезим бекерге өткөн бүгүн жамалыңды бир көрүп сездим бүгүн кайчылаш жаткан жол менен кездешпей жүрсөк кантейин кайраттуу кезде кайделең кечиккен жалжал кайчылаш жаткан жол менен кездешпей жүрсөк кантейин кайраттуу кезде кайделең кечиккен жалжалым менен жалжалым менен жанагы жери бир сөзү угулуп кетти. Орук чаңгылдың деген. Орук чалгылдың адамды. Орук чалгылдың адам деди. Демек сиздин касиетиңиз көп турбайбы адамга тигизген. Анан Орукчан мырзага кандай мындай жана дары ырымды тартууламакчыңыз дейли. Орлук кылып койдум деген турасың. Дагы айтан ырларыңыз. Рыспай Абдыкадыров агабызга таандык неге минтип жүрөмүн деген. Сөз каралчы. Ардактуу көрүүчүлөр, ушу биздин YouTube каналыбызда Жылдыз Таймга катталып, ушундай маектерибизде кызыктуу маектер көрсөңүздөр болот. Бүгүн конокто Гүлен айым менен Рамис мырза келип отурат. Келиңиз анда бул Рамис мырзаны айыктырбасаңыз чыркырап жанатан бери. Ооба, ошондой болот деп окшойм. Башын унутуп калдым го. Сиздин да касиетиңиз бар турбайбы? Муну кийинке калтырайын, эстеп турайын. Анда жолукпай койгон эми деп бир Элмирбек Иманалиев агабызга таандык сөз айтат. Эми сүйлөпөй туруңуз бир аз, Көп мезгил көксөдүм, көңүлдөн өчпөдүм, өзүңсүз жап-жалгыз өксүдүм. Бул мезгил азбы көппү, муңайым күндөр өттү. Бурулуп келген жоксуң. Жүргөн азапай жолуңдан күттүм тажап, жолукпай койгон эмиң ай жолуңдан күттүм тажап, жолукпай койгон эмиң жолуңдан күттүм тажап. Булуксам жаш төгөм, бул тагдыр өчпелем, жалгызга жалынып өрттөнөм. Жаз күттүм, жазда келбей, жай күттүм, жайда келбей, арда
Uşağım жалғызым қайда кеттің? Ай, жолдосып жүрген азап, ай, жолыңдан күттім тажап. Жолықпай қойғын емең, ай, жолыңдан күттім тажап. Жолықпай қойғын емең, жолыңдан күттім тажап. Жолықпай қойчуң емең, жолыңдан күттім тажап. Қабыл чабалар болсын, Рамис мырза. Жолықпай қойдың еме, жолықпайлы қойчымнан ара дегендей сымал айтып салды. Бұға қандай жооп бересіз? Эмне үчүн күттүрүп жүрөсүз мынча? Сабырдын чеги өткөн. Жолугам деген ыр болсун дебейсизби? Мындай кылалы анда. Катарлаш жүргөнүмдө баркың сезбей. Ай, баракелде. Канатсыз каларымды мен эстебей. Коштошуп койдуң беле, курган жаным канткенде. Sensiz ömür ötmeyip beni. Sen baskan karangı yol jarık çaçıp, günüge oyloy berenimdi nazıp. Bilgizbey tuşap koyup getiptirsin jaralı Yüreğime atın yazıp. Жумуштан шаңдук айтып жүргөнүңдө, орубай куландан со жүргөнүңдө, доктурдун күчү жеткиз илдет менен сүйүндү сүртүп кеттиң, ай, сыйпап кеттиң жүрөгүмдү. Доктурдун күчү жеткиз илдет менен сүйүндү сүртүп кеттиң, ай, сыйпап кеттиң жүрөгүмдү. Сүртүп кеттиң, сыйпап кеттиң жүрөгүмдү. Кол чалар болсын, кол чалар. Гүлнайым, жанагы оорулар дарылагыз, докторлордун күчү жеткиз, бир ооруга чагылтып туруп, жүрөгүндөгү башка эле кан тамырларга өзүңүздүн атыңызды жазып кетип, анан сиз күтүп бул Рамис мырзаны. Кантип кайсы бетиңиз менен күтүп атасыз? Ооруга чагылып туруп, ыя. Ошо эми жанагыр менен жооп берейин, эми туура келчүдөй болуп аткан. Тарынасың сырдуу тектеп, мен деп сокпой жүрөгүң. Андай болсоң ойлоп көрчү, неге миндип
жакын жаздын жели бет алдымдан төгүлөт сен экен деп көзүмдү ачсам айдын нуру айдын нуру айдын нуру айдын нуру көрүнөт те алыстан бирөө келет көзгө сүйкүм караны сен экен деп тосуп чыксам сен эмессиң сен эмессиң сен эмессиң сен эмессиң алдагыда сен эмессиң сен эмессиң сен эмессиң алдагы сен эмессиң алдагы Ай, баракелде, колчалар. Жүрөгүң мен деп сокпойт деп башында ушул сөздү кошуп кетти ырдап жатканда. Анан сен эмессиң деп кайра миң жолу айтты окшойт. Эмне мынча, эмне кылып салдыңыз эле? Ишеничтен чип кеттиңиз беле? Өзүңүз эле мен сиз жана сиз тарап болоюн дедим эле, бирок мын жактан жакшы жооп кайтарып койду да, бир күмөн жаратып койду. Жо мен эле болчумун да. Караңгыда көрүнбөйм дебейсизби? Баягы араб кызга кыргыз жигит ашык болуп калып, анан баягы суунун ар көйсү бер көйсүндө болуп калат. Же көпүрө табышпайт деп бири-бири менен жолуга албай, анан кол жаңсап, айтор көзүмдү ачып сүйлөшүп аткан кез экен, ошол чагыман аткан. Сен кыргызча мен арабча тили билбе колуң жанса сенин атың кимдеге инин кагы жодурайсың күлөсүң мен да күлүп кирпигимди ирмедим инин кагы жодурайсың күлөсүң мен да күлүп кирпигимди Çektir ekülbüzdü çektigen söz aytalbay arabızdı çektigen güne kalıkı bardık dili de söylesün bir kolturup sır çeçmek biz getkene Meni taştap sen de basıp get albay senden ötüp
да басып кете албай турган сайымын чоң дайраны жептеп көпүрө жок экөөбүздөн өтө албай турган сайымын чоң дайраны жептеп көпүрө жок экөөбүздөн өтө албай көпүрө жок экөөбүздөн өтө албай. Колчалар болсун, колчалар. Ошол көпүрөгө барып, ошол дарыяга барып көпүрө куруп берүү эле жаныңыз тынбаса, тынбайт окшойт. Араб кызга ашык болуп турубуз, Рамис байкебиз. Анан ал нерсени чындыкты эми бетиңизге айтып койду. Анан кандай кабыл алдыңыз? Манайыңыз жакшы элеби? Манай сон эле. Анда неме сон болуп кетти дейсизби? Айта көрбө деген бир жакшы чыгыман аткарып берейин. Жүзүң сүйкүм жүзүңдөй садакасы, жүрөгүмдү тою кагама бажы, окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы, окуучуңдан беш бетер сүрдөп кетем, октой өткүр көзүң менен карабачы. Карегимден жолуңду издебечи, каалаганың катылуу ичте кезиң, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи. Ай баракелде. Күн артынан күн жылып өткөн сайын, күйүп ышып жүргөнүң мага дайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын. Ай баракелде, колчалар болсун. Неге айта албайм деп койбойсуң? Айтам эле деппи? Сиз деген араб кызга ашык болгон турбайсызбы? СМС билдирүү экен, окуп коелу. Баракелде. Азаматтар үнүңөргө береке, аман болгула, чыгармачылык, ийгилик, баракелде деп кимиңиздерге айтканын көбүнчө сизге айтып болуш керек, элдин борорду да бул жакта арабка ашыгып жүрсө, бул дагы деле сүйүүсү билдирчү. Салам сага, мен жарыктырган таңкы беш, түз эфирде ыр жаңырткан таңкы кез. Ийгиликтер боло берсин ишиңерде, элибизди жарпын жазган таңкы беш деп. Кандай колчалар болсун, Сон жазыптыр. Саламым жолдон чаткалдан, көрөрман болом ыр жазгарын. Таңкы бештеги коноктор ырчылар экен чер жазган. Бирдикти мага салгыла, саламды кабыл алгыла. Жаз деми менен ыр арнап, жатканды эске алгыла, урматым менен Акбермет деген айым экен. Ой, баракелде. Колчалар болсун. Мен салып коеюн башыбызга. Ай Азамат, сиз көрдүңүз да кандай ырсаптар кетти. Анан Рамис мырзага эми өзүңүздүн оюңуздан кайтасыз, эми мурунку баштаган эле башкача ойлор менен баштадыңыз эле. Бирок чындыкты айтып салды. Анан сиз дагы бирок элтүү жигит экенсиз, чындыкты бетке айтып, көпчүлүк мырзалардын колунан мындай келбейт да. Эме Мен айтам эле дебейсизби кайрадан?
байкабай жүрөсүңбү же мени оорубайт деп ойлойсуңбу мун канып мунум бошоп турган кезде күн болуп кабактачып койбойсуңбу билбедим же байкабай жүрөсүңбү ай же мени кийбейт деп ойлойсуңбу сезимдер толкуп ташып турган кезде сен мага жылуу сүйлөп койбойсуңбу байкабай же түшүнбөй жүрөсүңбү ай же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу байкабай же түшүнбөйт деп ойлойсуңбу же мени сүйө албайт деп ойлойсуңбу Ай баракелде колчолор болсун. Бул менен айтайын дегенибиз сиз жамап кеткенин карап койбойсузбу? Эркектин мырзалардын деле өзүнүн ички сезими бар экенин билдиргиси келип атат. Биз деле кыйналабыз, бизде деле жүрөк бар деп, сөзсүз да. Анан балким оюңузду өзгөртүп кайра башынан. Жок, оюмдан кайтпайм. Сизге ачыгын эле айтты окшойт, Рамис мырза алдабайт. Кайдагы сүйүү деп атат. Жооп берейин. Келиңиз. Байкосуздан жолуктуң сүйгөнүм мага баштагыдай күлкүң жок ай не болду сага убадаңа бек туруп калбадың беле бактылуу болобуз деген сөздөрүң кайда жаным кайдагы сүйүү жаным кайдагы күлкү солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү эми кайрылбайт сүйүү эми кайрылбайт күлкү солудуго сагарын алган өмүрдүн гүлү кантип эми таба алам дартыма даба бүт дүнүмдү курчап алды муздаган аба эгер болсоң канатым барын унутуп алыс учуп кетмекмин мен алыс жактарга жаным кайдагы сүйүү жаным кайдагы күлкү солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү эми кайрылбайт күлкүң эми кайрылбайт сүйүү солудуго сагарын алган өмүрдүн гүлү солудуго сагарын алган сүйүүнүн гүлү Ай баракелде Рамис мырза мен бир нерсени түшүндүм да жаным кайдагы сүйүү деп атат да анан
кайдагы сүйүү деп көңүлү жана гүлү солуп калса деле сиз эркелеп атканды түшүнүп атасызбы, жаным деп? Түшүнүп атам. Бул нерсени ушуну өз СМС келди, СМС билдирүү бар экен, окуп. Салам барыңыздарга, ушул кыз жакты уктап жаткам, кыздын ырдаганы түшүмө чейин кирди. Чынында өтө таланттуу экен. Экөө тең кызга сөз жок. О, супер. Кыз чындап сүйөт экен деп жазган экен. Коесуңбу? Келиңиз. Сизден көңүлү калса деле, сүйүүсү солуса деле, гүлү солуса деле, дагы деле эркелеткен койбойт экен бул айым. Мен кайра эле жабышып берейин анда. Sağınıp gütümün seni zarıgıp karanın gözge göründü kaldın bu mağa tarınıp kaldın bu mağa tarınıp Tamaşa bütün kıyalım tartamın sende bu bayım tabılı caştık darısın tarkatsan bulukum varım tarkatsan bulukum varım Karap sürötün eskeri vay neçen jıl öttü erkelep aytkan söz üçün ezbesең bolu жүрөктү ey ezbesең bolu жүрөктү erkelep aytkan söz üçün ezbesең bolu жүрөктү ezbesең ay bolu жүрөктү жаш кезде кетет жаңылыш жарабайт жаным тарыныш ой жанашчың ей келип жаныма жазылсын биздин тарыныш жазылсын ей биздин сагыныш жанашчың ей келип жаныма жазылсын биздин сагыныч жазылсын ей биздин тарыныч Ай баракелде, колтуңар болсун. Тарынып жүрөсүң негизи. Оода. Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди Алдай кара улантабыз, бирок биздин YouTube каналдан уланталы, Жылдыз Тайм аккаунтуна каттап, ошол жактан эфирибизди көрсөңүздөр болот. Жакшы болот. Келиңиз, тарынбасаңыз эгерде тарынчыңызды тарата тургандай деле бир кечирим сурай элексиз негизичи. Бирок негизи айымдардын көңүлү аябай назик болот го. Келиңиз, кандай тарынчыңыз бар? Анда унутушум керек эле деле. Жактырбашым керек эле депчи. Башындабы? Tappadım жүрөсүз кайдаректерде карабай сүйүү жанган каректерде сагынып көз жаш менен эстей берем мен сизге жолукпашым керек эле мен сизге жолукпашым керек эле Ай баракелде, Рамис мырза. керек эле
ай келген сүйүү бизге кор болду күнөө сиздин ай күнөө менде бир өмүр азап чегип жүрбөш үчүн мен сизди жактырбашым керек эле мен сизди жактырбашым керек эле керек эле бул өзү кайтар дүйнө башкалардын көңүлүн орунбашым мен керек эле сезимсиз жеңил болмок балким жашоо мен сиздин унутушум керек эле мен сиздин унутушум керек эле керек эле сезимсиз жеңил болмок балким жашоо мен сиздин унутушум керек эле мен сиздин унутушум керек эле керек эле Ай баракелде. Кол чаулары болсун. Унутуш үчүн эмне кылыш керек Рамис мырза? Унутуш үчүн эме ыр менен жооп бериш керек. СМС билдирип баркен. Сизге катуураак тиет болуш керек. Сизге катуураак тиет болуш керек. Азыр кырдап жаткан баланын аты жөнүн айтып койсоңор деп балким бул айым болушу мүмкүн, балким кызып аткан чыгар, ушул баланын жүрөгү бош бекен деп. Кызгануу деген бир кызганбаңыз деп айтайын дегеним го. Ушундай билдирүү келип турбу. Сиз унутушум керек эле деген сөзүнө кошуласызбы? Эми унуттурбайлы эми, Сен болсоң тонун улары, мен болсом аккан булады. Булактан улар суу ичсе, таркайбы жандын кумары, таркайбы эй жандын кумары. Жазайы жаңгыр төккөндө, жазайы сулуу көктөмдө, элжиреп кетти жүрөгүм биринчи жолу көргөндө, алгачкы жолу көргөндө. Сен болсоң көлдүн кайыгы, мен болсом анын балыгы. Кайыкка балык жанашса, болбостур анын айыбы, болбостур эй анын айыбы. Узасаң боло алыска, жарасаң болду намыска. Сүзмөдөй аппак бетиңден сүйдүрүп койчу эле карыска, өптүрүп ай койчу карыска. Сүзмөдөй аппак бетиңден өптүрүп ай койчу эле карыска, сүйдүрүп ай койчу карыска. Ой өптүрүп ай койчу эле карыска. Ай бараке, кол чаулар болсун. Кол чаулар негизи эфирибизге мындай бир тема коелу дедим.
тарынчыңыздарды жоюңуздар деген, сиздерди элдештирүү үчүн бул эфир болуп атат. Анан сиздерден акыркы чыгарма. Сиз да кечирим сураңыз, сиз да кечирим сураңыз. Бири-бириңиздерди тааңыздар дейсизби? Келиңиз. Анда азыркы учурда актуальный болуп жаткан Аскат Четигенов агабызга таандык Зарыкканда деген бир жакшы чыгарманы кайтарайын. Зарыгып жүргөн турбайбы көрсө? Ажарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, мұңқанып ырырдадым, бұлбұл құшқан айланып, қайно салған қылығың қызғалдақтай бұралып, күн кечке созом обон көк болып үн салып, ой, үн салып, үн салып. Айыбы жоқ жаралған ажайып көркөмүңө, ашығып арнадым асыл кечим өзүңө. Өчпөс болуп жанасың ырсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдөң, эй өмүрдөң, ой өмүрдөң. Мен сулунун ичинен бир өзүңдү каалаймын, туткуну болдум эркен тушалган бул жагдайдын. Бир өзүңдү ойлоймун, бир өзүңдү самаймын, тагдырга башымды ийип тарттым сенде убайым, убайым, эй убайым, ой убайым, 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 зарыгып туруп кечирим суроого да зарыгып калган экен айымыбыз. Кайсы чыгарма болсун? Эми айрылбай эле жакшынакай эле кетип калалы. Жан дүйнөмө жагып турду жамалы, жалын чачып неге мени карады, жанда баспай жалгыз кеттиң садаган, жаш экенсиң жаштыгыңды аяды. Кирпигиңди неге мынча карадым, ирип сымал ирип жибин санадым, ишенимиң сынбаса деп садаган, ийниликтей назиктигиң аяды. Кирпигиңди кайра карадым, кайдан билдим мен эмнени сабадым, катары баспай жалгыз кеттиң садаган, каухарсымал келбетиңди аяды. Каухарсымал келбетиңди аяды. Ай, баракелде, кол чабар. Кечирдиңиз да. Сиз да кечирдиңиз. Кечирдик. Эң башкысы чыгармачылык ийгилик, ар дайым ушундай мукамдуу, коңур үндүүңүздөр өчпөсүн дейли. Анан сүйүүңүзгө дагы бакубат бир сүйүү болсун деп коеюнбу аягында. Рахмат кардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн конокто Рамис Мырза менен Гүлүн айым болду. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык. Бири-бириңиздердин тарынчыңыздарды жоёйлу деп чакырган учуруңуз, эми бири-бириңиздер карабайсыздар го эфир бүтсө деле. Эл менен бир каалоо тилектериңиз болсо айтып алсаңыздар болот. Эмне дейбиз, жакшы бери болду. Сиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат.
өзүмдүн жердешим, карындашым келип калган экен. Гүлмина. Карындашыма да ийгиликтерди каалайм. Чыгармачылык албан эң башкысы ден соолуктуу болсун. Иши ийгиликтүү болуп. Биз эми ыр менен айтыштык. Карындашым экен. Бар болсун, аман болсун, өмүрүң узун бол, көп жаша. Анан ошондой эле кыргыз элине тынччылык болсун, токчулук болсун, аман болуп, оорубай. Мына жаз жарыш, күз күрөш деп коет го. Айдап аткан жемиштерибиз мол болсун. Байлык болсун. Ошо, сиздердин да чакырганыңыздарга чоң рахмат. 5-каналдын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Ал эми ушул ыйык Рамазан айында кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиз анан сиз менен эфир бүткөндөн сыртта да сүйлөшөбүз дейсизби? Тамаша, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.